Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар. Менин айылым көрсөтүүсү сиздердин назарыңыздарда. Бүгүн биз айтылуу өзгөн районунун жазы айыл өкмөтүнө келип отурабыз. Бүгүн ушул жазы айыл өкмөтүнүн жашоо тиричилигин, болуп аткан иштерин жана өзгөчө каармандар, өзгөчө инсандарды сиздерге чагылдырып беребиз деген ишенимде турабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Кызыктын баары алда. Ош облусунун Өзгөн районуна караштуу жазы айыл аймагы облус борборунан 80, райондон 13 чакырым алыста жайгашкан. Айылда 3000ден тегерегинде кожолук, 17.000ден ашык калк жашайт. 4 айылдан туруп ага жазы, кара дыйкан, кызыл дыйкан, жеренчи айылдары кирет. Элеттиктер негизинен мал чарбачылыгы жана дыйканчылык, багбанчылык менен алектенишет. Мен өкмөт болуп келгенге чейин мурда айыл кеңешинин депутаты болуп турдум. 3 жолку чакырылыштым. Айрыкча мына 17-жылдан баштап биз айыл өкмөттүн бюджетин колго алып көзөмөлдөп бүт айылдарга кезеги менен асфальт бастырдык. Бүгүнкү күндө биздин айылдардын ички жолдорунун көпчүлүгү шагылдар төгүлүп, асфальтталып калды. Экономиканын күрөө тамыры жол деп койбойбу? Ошо жолду бир чечип алдык бүгүнкү күнгө. Дагы деле ошону улантабыз деген ой бар, бирок жаңыча подход, жаңыча өзгөрүүгө аракет кылып, бюджетибиздин быйыл пландап атабыз. Кеңештин төрагасы менен, айыл чарба комитетинин депутаттары менен дагы кеңешип, өзгөрүүгө баралы деген пландап атабыз. Быйылкы бюджетти айыл өкмөттүн кирешесин, киреше булагын өстүрүү үчүн аракеттерди кыла баштадык. Аны айрым жерлерге барып көрүп келдик. Жеринен болсо Сүкөлгө барып, Жетөгүз районуна барып көрүп келдик. Ошолорду ишке ашырышка аракет кылайлы деп атабыз. Кудай кааласа ошонун үстүндө иш алып барабыз. Же болбосо мындайча айтканда жылына биз 5-6 миллион сом акчабызды асфальт курганга жумшачу элек. Быйылдан баштап ошол 5-6 миллион акчабызды өндүрүшкө, же болбосо дыйканчылык бак өстүргөнгө, же болбосо бир малды кармап бордоп бага турган бир чарба курсакпы деген ой пландар болуп атат. Кудай кааласа ошону ишке ашырабыз деп турабыз. Бул жер илгери Союздан мурун орустар келип отурукташкан. Андан кийин Союз курулгандан кийин колхоздоштурууда бул жерди Память Ильича деген ат койгон колхоз болгон. Ошол замат кийин ирилеше баштаганда ушул колхоздун базасынын чекесинде Ясы МТС болгон. МТС деген ушул өрөөндөгү колхоздордун бардыгын техника менен камсыз кылган станцияны МТС дейт да. Ушул Память Ильича колхозу болуп келди. 51-жылы ирилештирүү болгон. Колхоздорду ирилештирген, майда колхоздорду кошкондо, буякта Ленин жол колхозу дейт эле, тиякта Каганович колхозу дейт эле. Ошолорду кошуп Память Ильича колхозун ирилештирген. 51-жылдан кийин ошо колхоздор болуп келип, 60-жылы март айында совхоздоштурулгандан кийин 6 отделение келип, Ясы совхозун түзгөн. Кийин барып Кызыл Тоону Саламеликке кошуп берди. Заргер өзүнчө совхоз болгон, Жыланды Красмяктер өзлөрүнчө совхоз болуп, Ясы совхозу 4 айыл болуп калды кийин. Биз азыр айтып атабыз, эми аттар кийин өзгөрүп кетти. Союздан кийин азыр эми биздин айыл өкмөтүнө ушу 4 айыл кошул, бир айыл өкмөтү, жазы айыл өкмөтү. Анан маданиятына келсек, şu Ясы совхозу уюшулганда жалаң орустар болгон центрде. Кызматка байланыштуу анан кыргыздардын жаштары келип отурукташа баштаган. Шопур болуп, Хоздворго келип курулушчулар болуп, ар бир жактан келип анан кыргыздаша баштадык. 90-жылдан кийин баягы Союз таркагандан кийин орус туугандар кете баштады.
Алардын ордунан ар бир кыштактардан жаштар келип, башкалар келгенден кийин мына кара дыйкан айыл болуп калды. Мен айтар дегеним, мына Жунус ака айткандай, бул колхоздун илгери биринчи сорт чыгара турган тегирмени бар эле. Вот ошол убакта согуш убагында. Бирок ал убакта пахта эгилет болчу бул жерде. Пахта эгилет эле. Ошо пахтада иштегендерге бөлкөнү кыркып туруп, анан кийин пахтага иштеген нормасын аткаргандарга bir kaşıktan asel bayağı bölkönün içine kuyup beret bolчу. Ошол иштеген убакта. Кыргызды бардыгыбызга белгилүү, Кыргыздын санжырасы, бул Кыргыздын тарыхы да. Бул биздин айыл машы 4 айыл. Айыл округу боюнча 4 айылыбыз бар. 4 айылда ушу 2 канаттын, 10 канаттын, сол канаттын ууруларынан жашайбыз биз. Курама элбиз. Ар кул улутубуз бар. Бирок ошонун ичинен Кыргыздын санжырасында жашаган өзүбүздүн ууруларыбыз бар. Мисалы 10 канаттан жашаган адегине тагайдан таркагандар мына ошо ар бир айылда, мына Кызылдыйкан айылында, Жаз айылында, Жеренчи деген айылыбыз бар. Мына Карадыйкан айылыбызда адегинеден таркаган ууруларыбыз бар. Бул адегине өтө чоң ууру. Ат түгүндөй адегине деп бекер айтылган эмес да. Сол канаттан Басызды билесиз, бул Көгарттан баштап Карашарага чейин Күнгөйдүн бардыгы басыз уурусу да. Биздин Ильичевкада айрыкча Ильичевка менен жана Жеренчи айылында басыз уурусу басымдуулук кылабыз. Анан Кызылдыйкан, наркы жазы айылдарында дагы ошол оң канат, сол канатында жашаган уурулар бар. Биздин түйшүк эмне болот эле? Fevral ayından tüyüşük başladı ele. Perlik degenimiz bolot ele. Anı östürüp nemege jetkendi stadyasına jetkendi aparıp jerge yekmeyi, anı sugarmay, andan keyin anı kultivatsiyalar, çavuş, başka al bitkenden keyin anı aparıp iletelek bagun dep koyatırlar o vakitte. Andan bagundardı kurgatı dili balı odan keyin noyabr, dekabr aylarından başlap sortirovka dep koyatırlar. Sortirovkalap memleketke tapşıratırlar. Oşondan odan keyin bizdin satkan nemebizge jaraşa, paralık sevizge jaraşa, oşondan ketken çıgımdın barını esepte alıp bizdin getirgen aylık akılarımızı eseptep koyup bar joğunu eseptep durup ondan bizge koşumça da vakça verirdiler. Oşonu menen jaşap kelgenmiz. Bul jer bolsa 40 sotuktun tegereginde 1000 tüp. 1000 tüp alma, 5 sort. 5 sort alma egilgen. Gevrikisi gövrак. Gevrikisi ana şul Redchip, Galamast, Aydaret, Granny Smith, Golden Delicious degen sortlar. Aba inisiativa kayaktan çıktı? Bu жерди özдөштүрдүм деп атат. Жок, бул жерди илгери özдөштүрүп, анан айыл чарба багытында шалы эгилип жүргөн. Мына өзүңөр көргөндөй тегереги бүт эле шалы эгилген жерлер бекенби? Эми баягы азыр турмуш өзү жылдан жылга кыйынчылыктап баратат. Ушул нары жайылтуу максатында, нары ушу элдин turmuşun, tirikçiliğin жеңилтүү максатында ушу балабыз Европага барып көрүп келип, ошол жерден анан ушундай инициатива кылып, ушул жерде эккенбиз. Мунун эми почвасын сурасаңар, теге лапата кирбейт, шагыл жер үстүнө. Бул жерге теге камаздап топурак, кара топурак, теге гумус, андай мындай нерселерди алып келип özдөштүрүп анан эккенбиз. Болбосо бул жерге эгип койсоң, мына алма 1-2 жылда эле курап калат. Постоянно буга уход, корневой листовой подкормка. Теге жагына топурак алмаштырылып турат. Aba бул ошондо бул алмалар жарым годогой алмалар болот а? Бул мына азыркы турган эмебиз полукарликовый алма. Теге четтеги ana özüңөр көргөндөр, алар карликовый. Мына 8-7 жок, бул
полукарликовый алма. Red Chief деген сорт. Bir tüyünün kança? Bir tüyünün orta esepmeyen hazır mına 4-cü yıl 20 kiloga çeyin biret. Emi bizde hazır mınanda emet şu için biz köp emesin vavreme цветение alıp salabız. Tege bolbosa şağın götür albay sınat da. Baka sarjınçılar jaş formirovание kılıp abreske kılganга çeyin şunday. 10 tonnan tegereginde düşüm aldım. 10 tonnan tegereginde. Şul 10 tonnan tegereginde düşüm alıp sırası öyle kızıktırgan sıra orada emeteyin. Uşul yerden 45 somdan özleri kardallar gelip alıp gitti. Şu Almanya. Mona bir sortun. Tege Red Chief sortun. Akalganın 35-40'tan realizasiya kılıp emettim. Hazır daha bir sortu kalgan zimni. Granny Smith degen. Ali kök almayım. Hazırınca ötpeytad, biroq ötüş gerek. Tegi görösün orga skladda saqtagan жерге koyup koyduk. Бүгүнкү күндө дагы мына ушул бакты жасап туруп, анан колдон келбейди деп таштап аткан жарандарыбыз да жок эмес да? Бар, туура, бар. Эми мындай экен, бакты эгип коюп эле бак болот деп отуруп бербей, мунун түйшүгү деле бар экен. Бирок өстүрүп алгандан кийин эми тиги лапата казып, тиги жерди казганга караганда бул кичине нары айлана чөйрөнү көктөндүрүү максатында азыр мына тегерегинде тиги шаллар эгип атат. Алар болсо камар көбөйүп туруп аллергия, малярия деген нерсе ошондон алыс болот экен. Айлана чөйрөнү тазалайт экен бак. Бирок азыр мына аба ырайынын шартына байланыштуу кээ бирки эгинди эксең түшүм бербей калып атат. Бул жерде эми эгип койгондон кийин уже карасаң түшүм алганга уже возможность бар, каражат тапканга бар. Токтоло, мыналар эмне үчүн коюлган булар? Шпалер байланыш керек, шактарын көтөрө албайт да алмалар. Ошого байлап койсо вспомогательный кармап турат да. Шпалер тартылат экен, тартылат. Сөзсүз, болбосо алма түшүмүн көтөрө албай жыгылып түшүшү мүмкүн. Аба, бунун эми бутоо иштери кандай болот? Биз муну 2 жолу буталат. Биринчиси ошо февралда бутайбыз. Анан кийинкиси баягы өскөн маалда тиги зеленый обрезка деп коет. Ошол мезгилде буталат. Буну да коркпой эле бутай бериш керек. Бутай бериш керек эми муну тиги крона создавать этип тиги эметип койсо жакшы да. Муну обрезка кылбаса бүт эле тиги ростуна кетет да. Ошон үчүн обрезка болунат обязательно. Сөзсүз, жыйнаган түшүмдөрүңүздү көрсөтпөйсүзбү? Жыйнаган түшүмдөр тиги эметкен складта барып көргөзөйүн. Мынабы Red Chief деген сорт. Мынабы, Red Chief деген. Мынабы Галамас деген сорт. Мынабы колунда кармаган Granny Smith деген сорт. Мынабы болсо Golden Delicious деген сорт. Мынабы болсо Айдарет деген сорт. Айдарет, Мына ушу 5 сорт, мен айткан 5 сорттун ичи ушу бардыгы ушул эмеде. Өзүңүздүн короңузда бакта? Баягы эгилген ушул сорттор эгилген. Аба, мына бул алмалар туп-тунук болуп турат да. Бунун ушу туп-тунук болуп, же болбосо баягы котурдайбы, же бир жаракат. Эми ооруларга каршы дары чачабыз, ошон үчүн эметет. Заболеваниялардан алдын алып, обработка кылабыз. Ошон үчүн таза болот да. Карабай койсоң, ошондой болот. Парша деген бар, грибковый заболевание. Түрлөрү көп эми болезньден. Бул Granny Smith деген сорт. Ал бул жерде канча тонна бар? 2 тоннанын тегерегинде деп турам. Буну жазга чейин сактайсызбы? Жок, мен андай сакта. Клиент келсе берип берем мен. Убактылуу тердирип койдум да. Уларыңыздар таптаза экен, бирок. Таптаза бардык эле. Канчага бааланып атат ушул? Азыр мунун көп алма тиги өтпөй атат го. Азыр срогу келе элек чагым. Муну тиги майга чейин сактаса болот го. Азырынча могу кызыл алмага спрос ушулар кетти, могу кызыл, сары,
кызылдар ушулар ет реализация болду. Биздин ушул жалпы эле кыргызстандыктардын ушул бакчылыкты өнүктүрүү максатында бир өзүңүздүн кеп кеңештериңизди, тажрыйбаңызды кыскача айтып өтпөйсүзбү? Мен бая айтып, тажрыйба деген нерсе бул баягы эмгектенген жылдан келет экен да. Бир эле жылы тиги тажрыйба болбойт экен. Эми мынандай бак тиккиле, өстүргүлө, үзүрүн көрөсүңөр. Бул деле бул кирешелүү тармак экен. Муну карасаң берет экен түшүм. Сурап эметкендерге болгон тажрыйбабызды беребиз, айтабыз кеңештерибизди. Абдан жакшы. Токтогул алабыз. Дагы бир рет тактап айтып кетчү. 70-тин кырында бүгүнкү күндө ошол нерсе дагы карыдым дебей, чарчадым, чалыктым дебестен ушул жазы айылынын ушул бакчылыгын өркүндөтүүгө өз салымын кошуп келип атат. Аба, бар болуңуз. Мейли. Рахмат. Азаматсыз. Келип тургула. Түшүмүңүз дагы жылдан жылга мол боло берсин. Рахмат келгениңерге. Жазы айылынын тургуну Малика апа жаштайынан ууз чеберчиликке ык коюп, мыкты өздөштүргөн. Азыр 70-тин кырын ашып турса да, чалыгып чарчадым дебестен ууз чеберчилик менен дале алектенип келүүдө. Апанын негизги максаты биздин улуттук кол өнөрчүлүгүбүздү жаштарга үйрөтүп, түбөлүккө калтырсам деп тилеп келет. Анан кийин наркөйгө чыгып алып мен да жасап көрөт элем. Ошондо канча жашта элесиз? Ошондо 10 жашта болчумун. Анан кийин машина тигип баштадым. Мына былтыртан бери мына жасадым, ушу эгемендүүлүгүнгө 30 жылга жаңы жасайын деп бардыгын мыналарды. Алардын бүт баарын жаңы бардыгын жасадым. Бардыгын жаңы жасадым. Булардын аталыштары болсо керек өзүнчө, Курактын аттарын айт. Курактын аттарын. Моз кандай курак эми? Бул деле ошо каттама курак деп коюшат, анан кийин мына орнаменттерин түшүргөн эле ар түрлүү да. Ошондон адаспай эле орнаменттерин, көчөттөрүн өзүнө төп келдирсең эле мындай гүлдөр түшө берет экен. Мындай төсөктөрдү жасайм. Конкурстарга катыштыңызбы? Ош 3000 жылдыкка барып 2-нчи орунду алдым. Анан кийин андан башка көп эле конкурстарга барып жүрөм. 1-нчи орунду алам, акча алам, грамота алам. Ошентип жүрөм. Кыз балдар азыр могу эфирден көрүп олтуруп дагы ападан барып үйрөнүп, ушинтип өзүбүздүн ошол могу каттама курак дедиз го. Каттама куракты дагы кантип тигишти үйрөнүп алыш керек экен деп ошол өзүнүн ичинен инициатива көтөрүп калган болсо, Малика апага келиңиздер, үйрөтөт. Аянбайт. Эмне дейсиз? Апа, ишиңизге ийгилик, бар болуңуз, ден соолугуңуз бекем болсун. Рахмат силерге дагы. Ошо эгемендүү күнүбүз жакшы болсун. Тынччылык болсун. Ар дайым ушундай элдердин эмесинде жүрө бергиле силер дагы. Рахмат. Апалар, кандайсыздар, жакшы отурасыздарбы? Мына бул аябай сонун жаркырап жакшынакай формаларыңыздар аябай жакшынакай жарашып калыптыр. Айтпайсыздарбы ушул качан кантип уюшуп калдыңыздар? Деги эле шайыр апалар тобуңуздардын аттары эмне деп аталат? Ошо жөнүндө бир жалпы тил көрүүчүлөргө тааныштырып өтсөңүздөр. Биринчиден куш келипсиң биздин айылга, Казыбек балам. Биздин айымдардан түзүлгөн тобубуз 17-жылы уюшулган. Биздин айыл өкмөттө Нооруз майрамы болуп калды. Ошого шылтоо менен уюшулуп калдык. Ошо Сармерден уюшулуп, ошо айымдарыбыз кызгалдактар деп атын атап, ошо кызгалдактар болуп, Ноорузда концерт бергенбиз Сармерден болуп. Ошол убактан бери ушул кызгалдактар айымдар айылдагы үрп адаттар, жакшынакай ырлары менен, жакшынакай интермедиалары менен, жакшынакай бийлери менен райондук деңгээлде, областтык деңгээлде ар кандай конкурс, фестивалдарга катышып жүрөбүз. Түрксөй фестивалында, анан айыл арасында болуп жаткан Сармердендерге катыштык. Ошондо өздөрүнүн өнөрлөрүн айылдан чыккан айымдар деп кызгалдактар тобу болуп концерттерин тартуулап элдин купулуна толуп келе жатабыз ушулакка чейин. Атына заты жарашып дегенде формаңыздар дагы кызгалдактай болуп кыпкызыл экен да. Ошо кызгалдактар болуп ачылып биздин айымдарыбыз арабызда жакшынакай ушул форманы тиккен
Нуриза деген жакшынакай келинибиз бар, ошо Нуризанын колунан чыкты ушул формаларыбыз. Батыр энелерибиз бар, неберелерди карап аткан чоң энелерибиз бар, арабызда мугалимдер бар, ишкер айымдарыбыз бар. Анан айымдарыбыздын баарынан колунан бардыгы келет. Тойлордо кызмат кылгандарыбыз бар. Ырдаганда колдон келеби? Ырдагандагы колубуздан келет. Келиңиздер, анда ошо теле көрүүчүлөр, сиздердин назарыңыздарга көңүлүңүздөрдү көтөрүп бир чыгарма аткарып берейин анда. Ай чыкканда балбылдап, айды көрсөң сени көрүп битти бирим жалдырап. Айдан табан келесиңде, айдан түшүп келесиңде, келесиңде жан эркек, келесиңде дегисе. Айдан табан келесиңде, айдан түшүп келесиңде, келесиңде жан эркек, келесиңде дегисе. Жылдыз болуп койнума, күлүп келчи эркелетип, колун коюп мойнума. Жүрөк какшайт, не кылайын, кара көзүм кагылайын, анан айын жан эркек, келсең келчи дегисе. Жүрөк какшайт, не кылайын, кара көзүм кагылайын, анан айын жан эркек, келсең келчи дегисе. Келсең келчи дегисе. Келип кетчи дегисе. Сонун ырдайт турбайсызбы, Чынаречке? Эми мынау жалпы ошо кызгалдак апалар телегөрүүчүлөргө бир сонун чыгарма аткарып бербейсиздерби? Жалпы ырыңыздар барбы? Ооба, бар. Келиңиздер, анда жалпы теле көрүүчүлөр үчүн ушу кызгалдактардын аткаруусунда Картайтпайт мени замана деген жакшы бир чыгарманы тартуулап өтөлү. мына ушинтип ар дайым жаркылдап жайнап ушу айылдын дегеле ушул Кыргызстаныбыздын ушу маданиятына салым кошуп жүрө бериңиздер. Азаматсыздар, сонун айтып турбайсыздарбы? Бар болуңуз, анда мен дагы бир айылга сапар тартайын. Урматтуу окуучулар, мына бүгүн кезектеки көнүгүү ордо оюнун ойнойсуңар. Мына биринчи, экинчи команда. Силер биринчи команда болосуңар, силер экинчи команда болосуңар. Домпойду алып, экөөңөр эки жака таркагыла да, анан катарынан биринчи команда бирден атасыңар, бүткөндөн кийинкилер чүкөн чыгаргандарыңар оң жака коесуңар, солуңар сол жака коесуңар. Баштадык кана. Бириңер силер ошону өткүлө, мына чыгып, аты бер. Ат. Булар кичинерээктен атат да. Ооба, кичинекейлери. Мына 4 метр жаңы үйрөнгөндөргө кичинеден баштайт да, анан
Çoğu mına 5'ten atat. Özü respublikası mına 6'dan atabız. Özü standart 6. Okuçular için 5 metr mına. Mındayda biz Kırgız bolgondan keyin tarixine her bir oyundun uluttuk oyunduğa türlerine giredi. Ordu oyunu, misal için ulak, eңиш, күрөш деген саяқты biz ordu oyunun Manas atabız atıp kelgen ordu. Ошондон бери Манас атабыздан бери орду oyunu улуттук oyunun bir türü olup girip келет жатат. Анан бул ордону азыркы маалда келечекке мына муундарга өткөзүп бериш үчүн бизге ошон билгендер немелер айтып өткөзүш керек да. Буну кылбасак ордо улушул бойдон унутулуп кетет да, кала берет. Анан кээ бир айларга барсаң ордону мисалы үчүн эмне экенин улуттук oyun бу жөнөкөй эмне экенин билбейт. Мына башка мамлекеттердин оюндары бар да, мисалы жөнөкөй эле айталы волейбол, футбол өттө алегинде неме болуп кеткенде өнүгүп. Биздин ордо кала берген. Эгерде кыргыздын оюнуна мындай терең кирсек, бул хандар ойноп жүргөн. 2000 канчанчы жылы мектепке программасына кирилген. Ошол бойдон билим берүү министерствосы ушуну аткарбай келатат. Ар бир физкультурниктер, мисалы үчүн волейболду, футболду үйрөткөндөй, ордону ошол жерде 1 сааттан берилген. Аны бир да директор, бир дагы алеги Кыргыз илим берүү министрлигини ушуга алга чейин мындай көмөскөдө калтырып мындай өндүрбөй атышат да. Мына экиле манжа. Көрдү? Ушу экөөнү каттык кысасың да, биринчи коесуң бутты быр-бырга мына туш болуш керек. Экинчи аркага барасың атыш үчүн. Үчүнчү көзүң мээниң менен мына мээлеп туруп ошону атышың керек да, тигизиз. Ошондо атканда энеси болгондо мына мынанда алганда мына аркага кетиш керек да, мынанда. Атып көрөйүнчү? Атып көрдү. Ана чыгып калса, мынаны аралабастан мынандай өтөсүң. Ошон үчүн хан бар ал жерде. Ана желдеттер, аны араласаң жыдыйт. Ошон үчүн мындай жагы менен барып, айланып өтөсүң. Анан домпойду аласың. Алганда да мынанда аркаңды салбайсың ханга. Мынанда албай атасың. Ханга салсаң, аркаңды салсаң, хандын жини келет да, мисалы үчүн. Ошон үчүн оң кол менен гана аласың. А сол кол менен алсаң жыдыйсың. Оң кол менен аласың. Анан эрежесинде мынандай кадамак болот, мисалы. Мынандай сызыктын жанына келип калат да. Анан кадайсың мына. Мына. Ал чүкө чыкты. Оона чүкө менен мынандай кылсаң жыдып каласың. Мынандай отуруш керек мына. Анын эрежелери көп. Тормак болот, кадамак болот. Ишке түшүп калды. Ошондо азыр ортого түшүп калды да. Эми чертесиң да. Ушуну алып, мына чертмеги мынандай болот. Мына иштеке жок. Ханда сыйлаш керек. Ошон үчүн мынандай улуп башка ягынан аласың мына. Анан мынанда айландырып. Түз алганга болбойт экен. Түз алганга болбойт. Анан чүкө могул жерде турса, түз алганга болбойт. Жок, чүкөнгө боло берет. Кам менен быр-бырга болбойт да. Анан чертесиң мына. Мына алып алгандан кийин анан солуусуңда өзүңө ыңгайлуу кылып туран чертесиң мына. Ана. Ушинтип анан кайта турасың. Анан кайта чертесиң мына мисал үчүн мына. Ана, көрдү? Бул деле кыйын турбайбы? Өтө да эң кыйыны ушул ишке түшүп алып черткен да. Мен черте аламбы? Чертип көрчү. Ана көрдү? Бунда черткенде дагы эки түрү бар. Басып чертме, анан кой берип чертме. Кой берсең болот. Ана. Оңой эмес да. Бул кыйын турбайбы? Өтө кыйын. Ордонун ортосундагы ханга эч качан артты салганга болбойт. Демек бул жерде дагы кыргыздын бул ханды, бийди сыйлоонун дагы бир тарбиясы керек. Тарбиясы шарты да. Анан аксакалга же ханга аркаңды салсаң, кыргызда жаман сөз бар го. Ошондой эле нерсе да. Бул да оюндун эң сонун нерселери бар. Бул жерде кышында, жазында, жайында, кайсы мезгил болсун ойной берет да. Светтерди түшүрдүк, башка кылдык, окуучулар окуудан чыгып келгенде сабактан кийин да кружок келип оюну үйрөнөт. Ушу келечек ушу балдардын колунда. Үйрөнүп алса, билип алса,
Biz dünyaga Türk emesmiz de erten ketebиz. Bular uyda ötөт. Ошондон ан кыргыздын оюну эч качан унутулбастан да кете берет да. Азыр көп айылдарда барсаңыздар өзүңүздөр деле билбейм эми. Ордо эмне десе ошо жинин келет да. Билбейт. Ордо деген оюн барбы дейт. Азаматсыз, бар болуң. О, кандай материал? Бунун материалы азыр вафли деп аталат. Bundan көбүнчө ошо мужскойлор тигилет. Женский тигилет көбүнчө, мына мужскойлор, спортивкалар аш үстү менен тигебиз. Анан буну бизге ал жактан даярдап келип берет да. Биздикилер тигип беришет, размер менен келет. Анан тигип, кайра ал жакка тапшырабыз. Алар өздөрү текшерип, анан брак болгон жерлерин айтат, оңдоп беребиз кайра. Буларга кетет? Булар көбүнчө азыр Россияга кетет. Количество көбүнчө көп болгон үчүн Россияга кетет булар. Bunun başında. Gişevi? Россияга кетет. Bir günde kança tiget? Немесине, моделине карайт да кыздардыкыча. Анан фасону жеңилирээк болсо көбүрөөк тигишет количество. Bunun шымы да бар, могу шымы? Бул шымы. Шымы, чөнтөк менен кетет булар. Ай сону тигип турбайсыздар. Я. Жакшы, мында шуур эмме кылат. Көбүнчө. Жакшы тигип турбайсыздар. Айыл жергесине келиндер, кыз келиндер эми бекер эметкенден көрөктүү, отургандан көрөктүү. Иш менен камсыз болуп. Булар дагы көйнөктөр окшойт да кыздарга? Азыркы моментте ушулар тигилип атат да, азыркы учурда. Жаңы жылдык деп, жаңы жылга даярдык болуп, ушулар тигилип атат азыр. Бардыгы материал атлас адрас деп айтылат, материалдары. Ошондон жылтырак да азыр эми майрамга карата бүт эле ушундайлар тигебиз. Булдар дагы размерлери менен кыздарга бүт эле тигилет, ар түрлүү размерде. Бул жерде ошондо бул айылдан канча кыз келин иштейт? Бул жерде иштегендердин бүт баары эле өзүбүздүн айылдан 7-8 кыз иштейбиз. Азыр эми да себепке байланыштуу 2 кызыбыз келбей калды. Ошон үчүн 2-3 кызыбыз келбей калып, калган иштеген кыздарыбыз ушулар. Бүт эле айылдан. Бул жерде ачыш идея каяктан пайда болду? Биз өзү жолдошум экөөбүз Бишкекте иштечүбүз да. Анан ал жакта секте иштеп жүрүп, анан өзү бул жерде үйүбүз бул жакта болгон үчүн анан бала чакабыз таштап барып иштедик да ал жакта. Анан балдарыбыздын жанында болойлу, андан көрөктүү ошол эле иштеген ишибизди айылда эле ачсак, кыз келиндер иши жок отурган үйдө бекер отургандар иш менен камсыз болот. Өздөрүнө керек жарагына кичине иштеп алышат деп анан бул жерге ачканы былтыр 1 жыл мурун келди да, былтыр карантин маалына келип, анан бул жактан үйдөгүлөрдүн биякта үйдөгүлөр бар, ошолордун жардамы менен анан бул жерде ачып иштеп баштадык да. Башында аз болчубуз, азыр эми секин акырын-акырындан көбөйтүп атабыз, машинкаларды көбөйтүп. Могу тигүүчү ошо машинкаларды ким өздөрү алыштыбы же өзүңүздөр алдыңыздарбы? Өзүбүз алганбыз. Өзүбүз эле алганбыз, бүт баарын сатып алып көбөйткөнбүз. Булардын маянасы кандай болуп атат? Кандай? Сиз маянасын өзүңүз төлөйсүзбү же? Маянасын мен өзүм төлөйм буларга, өзүм берем. Ар 15 күндө алышат. Анан иште эмесине тиккен көйнөгүнүн фасонуна карап акчасы чечилет, ценасы, баасы. 15 күндө бир алышат. Айыл жеринде сонун идея да булчу. Ооба, жакшы. Баягы айылда бекер отурган эжелерибиз, кыз келиндер сыр болбосо ошо тилегүүчүлөргө айылда отуруп деле канча каражат тапса болот экен айтып койбойсузбу? Сыр эмеспи? Жок, сыр деле эмес, эми иштеген ак эмгектин эмеси болуп эт го. Мээнет кылып табаткандан кийин. Иштеген эң алдында эң алды иштегендер бар. Алар күнүнө 20дан 30дан чыгарышат туштуктанчы. Анын ценасы баасы ар кандай болот. Эң аз дегенде 30 сомдон тигишет. Бир эмесин, бир штугун. Алар ошо күнүнө аз тиккенде 20дан тигисе 600 сом. Көбүрөөк тигсе 900 сомдон айланса болот. Бир күндө, Ар 15 күндө алышат, эң алды 10 миңден нары алышат. Эң аз дегенде 7-8 миң алса болот 15 күндө. 15 күндө. Ошондо бир айда 20 миңден тегерегинде алса тапса болот. Булар эми бул үйдөгү баягы дагы үйүндө ишин дагы бүтүрүшөт, бул жакта дагы. Бала чакалары бар, алар да карап келишет ошонун арасында. Көбүнчө кайсыл ошол кийимгеби же болбосо кандайдыр бир буюмга көбүрөөк буйртма келет да сиздерге, мону тигип бер деп, же кайсы башка бир чоң цехтер менен иштешесиздерби? Бизге азыр заказ келген, бизде өзгөндө чоң цех бар. Ал аябай чоң. Бизге окшогон кичи цехтерге бөлүп беришет да, эме даяр кылып беришет размерлер менен. Биз ошол жака тигип алып барып тапшырабыз. Биз азыр көбүнчө азыркы моментте мыналы тигилип атат. Көбүнчө аялдардын кийимдери келет бизге. Аялдардыкы, кыздардыкы келет да, ушул көйнөктөр.
моолор тигилди. Анан могу камдыр ушулар аябай жакшы кетип атат. Азыркы моментте аял кишилергечи ушуларыбыз жакшы тигилет да моолор. Ушулар кетет азыр. Бишкекке өзүбүзгө чыгарып атат, Бишкекке Кара Сууга кетет ушуларыбыз. Азыркы аябай жакшы да кийгенге кыз келиндерге өздөрүнөчү. Булар канча сомго баланат? Булар ошо эмеге. Кыздар тиккени 30 сомдон тигилет булар деле. Жок, азыр базарда сатылат. Базарда 700дөн сатылат азыр моолор. Базар баасы 700дөн сатышат. Ушуну эле ушул жерден даярдайсыздар, Ооба. Ушун. Бунун материал травка дейт. Азыркыга жылы да аябай жакшы кыз келиндерге кийгенге. Эми кандай пландар болуп атат? Буюрса пландар мындан да кеңейтели деген ойлор бар. Азыр суроо талап жакшы көбөйө баштады. Эми келерки жылга чоңойтолу деген бар. Үстүндө дагы экинчи этажын, экинчи кабатын уруп, чоңойтуп ошону көбүрөөк адамды көбөйтөлү депчи. Өзүнүн айылдан эле чыкса деле болот экен. Өзүн иштесек, өзүнүн кыз келиндер өзү деле болушса, иштешсе, эки жакка, чет жакка чыкпай эле. Эжеке, эмне тигип атасыз? Мен мына шум тигип атам. Ичи уланган. Бул жерди ачкандарга рахмат. Мына Нурпер менен сүйүн ачкан. Биз көпкө чейин айылда иш жок эле турганбыз. Балам менен үйдүн тиричилигин. 5 сом, 10 сом жолдошторубуздан сурайбыз. Берсе берет, жакшы көрүп бербегенде бербейт эле. Эми азыр мына 5-10 сом таап өзү сүйүнүп калдык. Балдарга дайыма кургобой майда чыдап барабыз, айлыбыз тийгенде сүйүнүп. Иш чыкканда кетебиз, колубуз чуркап келип кройлор тигебиз. Аябай жакшы. Мынанда жаш кыздар бар, көп эле аябай. Анча-мынчасы келип үйрөнүп атат. Эми ушул жерди Кудай кааласа чоңойтуп атабыз. Чоңойсо мына Ленин жолдун баарында иши жок келиндер, жаштар, кыздар, үйрөнгөндөр келип иштешет го дейм. Ушу саал азыр каражаттар жетпей атат, бирок рахмат ушунча кыздарга айлык берип бекер отурбай. Канча нерсени үйрөнүп атат бар жок кыздарга. Жакшы. Сыр болбосо канча сом аласыз бир айда? 15 күндө айлыгыбызды берет. 10 миңге чейин алам айлыкты. Жакшы. 15 күндө. Анан айлык алган күнү сүйүнүп кетебиз үйгө. Жарымын магазиндан продукт алабыз дагы, чалдарыбызга барып беребиз. Мына иштегенибизди. Балар да сүйүнүп калат. Азыркы кымбатчылыкта эмне 5-10 сом болсо ham пайда. Көрүп атасыңар. Продуктун көтөрсөм, башкасы чалдарыбызды тойго нарак беракка иштеп атат. Жерде кыздар жакшы, майрамда подаркаларды берет анча-мынча. Ого, сонун. Ооба, носки, чачыктарды рахмат. Мындан жерде кыздар ырдайбыз. Көбүнчө ойнойбуз. Ырдап койбойсузбу анда? Эми мурунку азыркы жаңы ырлардан билбейм мен. Эски ырлардан болсо ham ырдап кое берем. Кыздарды күлдүрүп берип, тамашалап сүйлөй беребиз бу жерде. Азыр эжекебизден сонун чыгарма аткарып болуп атат. Мында өткөргөн жаныңан өсөң жылмайып деп кыздарды дайым өтөм да, айтам да. Капа болбо, жаның өсөң жылмайт деп жигиттерге неметти ырдап берейин, мейли. Жаныңдан өсөм жылмайып, жат карай мен да кылчайып. Иштеги сырды айта албай, жүрөсүн айтчы камдайып. Иштеги сырды айта албай, жүрөсүн айтчы кимдайып. Өзүңдү жакшы көрөмүн, өзгөчө сүйөт жүрөгүм. Өрт болуп өмүр өссө да, жигиттерибизге сүттөн ак сүттөн аны сирге сүйгөнүм. Ошо далдар барган. Рахмат. Абдан сонун эжекебиз. Рахмат. Талантыңыз бар турбайбы? Сиз ырчы эле болуп кетишиңиз керек экен. Ырчы болоюн деп болбой калып, Кудайга шүгүр мына швеяч болуп калдык. Анча-мынча ошол жерге окшогон жигиттер келсе тигип берем, жыртыкчелерин. Сонун. Бар болуңуз эжеке. Рахмат. Мына ушундай сонун ырчы болбосом дагы тигүүчү болуп калдым деп өзүңүз айтып атасыз. Ишиңизге ийгилик. Рахмат сизге. Мына сонун айылдын шайыр эжелери, апалар дегендей мына айылда чакан цех өтө эле чакан деп эле айтсак болот. Бирок ичи кеңпейил дегендей иши аябай көп. Могу эжекелерибиз аябагандай шайыр шатма маанайда күнүмдүк тиричилигин болсо дагы өз кирешелерин таап айылда эле тиричилигин өткөрүп аткан сонун жаз айылында болдук. Биз болсо кеттик бул жерден. Мына ушинтип биз жазы айыл өкмөтүнө болгон сапарыбыз соңуна келип олтурат. Өзүңүздөр көргөндөй бул айылда негизи эле
өндүрүшкө же болбосо ошо кыргыздын улуттук оюндарын, улуттук оймолорун, деги эле чеберчилигин сактап калууга бир топ аракет кылабызбыр. Чындыгында өлкөнү өнүктүрүш баарыбыздын милдетибиз дегендей, айылдар өнүксө өлкө өнүгөт. Албетте, кийинки эфирден көрүшкөнчө саламат болуңуздар деп калабыз. Аман болуңуздар.